Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буйруса айымдардын ден соолугуна кам көрүүсү деген теманын алкагында буйруса маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто акушер-гинеколог жана ошондой эле врач-узист Айкөл медициналык борборунун жетекчиси Бактыгүл Максутова. Ассаламу алейкум, Бактыгүл эже, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Рахмат. Саламатсыздарбы угуучулар, көрүүчүлөр. Мага абдан сүйүнүп атам. Сиздер менен ушундай жакшынакай маек куруп берейин деп келгениме. Сиздерге дагы жолугушканыбызга сүйүнүп турам. Кубанычтамын. Чоң рахмат. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Чындыгында бүгүн өтө бир сонун кызыктуу бир теманын алкагында сиз менен маек курган турабыз. Андыктан эң эле алгач сизге суроо атайын. Бактыгүл эже, эң эле алгач ушул айымдардын ден соолугуна кам көрүүсү бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде маанилүү, ушул боюнча эң алгач токтолуп кетсеңиз. Аялдарды билесиздер, аялдын ден соолугу чын болсо, балдарыбыздын ден соолугу чын болот. Демек, балдардын, аялдын ден соолугу чын болсо, коомдун ден соолугу чын болот. Туурабы? Демек, эне канчалык дени сак болсо, биздин потомствобуз, кийинки поколениябыз ошончолук күчтүүгүйлүү күчтүү болот да. Ошондуктан аял киши ар 6 ай сайын сөзсүз профилактический осмотр деп коет. Алдын ала көзөмөлдөн өтүп туруш керек да. Себеби дегенде 2 жумада өзгөрүп турат, организмдеги изменениялар болуп турат да негизи. Бирок 6 ай сайын ошол өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде өтүп кетти, болуп калды, ошону көрүп турушубуз керек. Илгерки Советтер Союзунда 6 ай сайын сөзсүз профосмотр деген болчу. Любой жумушта, ар жерде сөзсүз профосмотр. Азыр андай жок. Азыр аял өзү кам көрүш керек, же иштеген жеринен сөзсүз сан бюллетень, то есть сан книжкадан өтүппү, же болбосо ушинтип көрүнүп туруш керек да. Эч ким барганын көрүнгүн деп официально андай көзөмөлгө алып өткөзбөйт. Бирок ошого карабастан ар бир аялга айтып кетер элем, сөзсүз түрдө 6 ай сайын көрүнүп туруш керек. Себеби деген бул өтө зарыл нерсе. Ден соолугу чын аял болсо, значит, балдар дагы ден соолугу чын болот. Эмне үчүн төрөт мезгилинде аялдар кыйналып калып атат? Эмне үчүн боюнда бар кезинде аялдар көбүрөөк ооруп калып атат? Себеби ошол боюна болгонго чейин аял киши өзүнүн ден соолугуна кам көрбөй, планировать кылбай, жакшы лечение албай, жок дегенде ошо хотя бы тиштерди санация кылбай, эң биринчи эле ошол тиштен башталат, ооздан башталат. Кариес деген, бул деген уже хронический источник инфекции. Ангина тоже хронический инфекция. Алардын бардыгы, стафилококк болобу, любой инфекциялардын бардыгы баланын өсүп өрчүшүнө аябай чоң тоскоол берет. Эмне үчүн замерший беременностьтер көп? Себеби дегенде аял киши беременностька чейин ошол инфекцияларды алдын ала көрүнүп, билип, же болбосо ошону лечение кылбай кирип алганда болот. Анан при беременности, конечно, беременность боюнда болгон мезгилде сөзсүз түрдө иммунитет түшөт. Иммунитет түшкөн мезгилде болгон инфекциянын баардыгы козголуп чыгат. Козголгондон кийин эң назик орган эмне ал? Беременность, эмбрион. Ошону естественно ошол цитомегаловирус, вирус простого герпеса, краснуха, ошол эле токсоплазмоз, торч инфекция деп коебуз. Ошолордун баардыгы барат дагы ошол эмбрионду жейт. Анан кийин замерший болуп калат да. Ошондуктан эгер аял киши беременность боюна болгонго өзүнүн өзү алдын ала көзөмөлдөн өтүп, лечение кылып, даярданып, планировать этип, анан кийин тем более жолдош экөө чогуу ошондой кылыш керек да, чогуу көзөмөлдөн өтүп лечение алып, анан кийин боюндагы кылтырса, аябай сонун беременность физиологически өтөт да, эч оорубайт. Беременность негизи бул физиологический процесс. Аял киши оорубаш керек, оорубайт. Но если аял кишидеги касал болсо, ошондой каны аз болсо, ошондой инфекциялар бар болсо, ошолордун баары козголот. Ошондуктан бала өскөн сайын бала өзүнө керектүү макро эмелерди алат да, микро элементтердин баардыгын алат.
аял каалайбы каалабайбы бала алат өзүнө. Ошондуктан алар каяктан барат? Аялдын сөөгүнөн, тишинен, организмин өзүнөн полностью барат да. Ошондуктан аял кишинин беременность мезгилде и кариес болуп калганы, тиштерин бошошкону, болгон инфекциялардын баары күчөгөнү, грыжа дегендердин баары да чыкканы, бул получается соединительный тканный элементтери да бошошуп калат дагы, грыжа чыга баштайт, паховая грыжа, пупочная грыжа деп коет, грыжа позвоночного столба деп коет. Ошол позвоночниктер грыжалар бүт беременность мезгилде кальций чыгып кеткенден, слабость болгондон, слабость соединительной ткани болгондуктан болуп аткан нерсе да. Ошондуктан аял киши прежде чем беременеть полностью изилденип, лечение алып, даярданып анан кириш керек. Деги эле төрөгөндөн кийин болду. Негизи эле илгери бир төрөгөндө көрүндүм эле деген аялдарды угам да, көрүп калам. Төрөп бүткөндөн кийин дагы сөзсүз көрүнүп туруш керек. Албетте болду, төрөдүм, бүттү дегенден кийин врачка барбай коюу болбош керек. Сөзсүз түрдө барып көрүнүп, 6 ай сайын көрүнүп турган зарыл да, потому что төрөгөндөн кийин дагы уктап жаткан процесстер, мисалы злокачественный элементтер любой аялда бар да, ошолор өрчүп кетпедиби, өсүп кетпедиби, эрозия барбы, жокпу, ошолордун баарын көрүп туруш керекпиз да. Эмизип атат, эмизбей атат, эмизбей калса ошондой эмчегинде дагы ушундай проблемалар өсүп кетиши мүмкүн, мындай пролиферативный процесс болуп. Азыркы мезгилде фиброзный кистозный мастопатиялар аябай көп болуп атат, себеби дегенде абортту көп жасап коюп атышат аялдар. Организм ошого ыңгайланган да, бул боюнда болду дегенде, значит, демек төрөйт деген мааниде эмчек даярданат да. А биз болсо эмне кылабыз? Аборт кылып койгондо эмне болот? Конечно, фиброзный кистозный мастопатияга кайра образование болуп калат. Ошол процесстер ракка айланбаш керек. Ошондуктан сөз аял киши көрүнүп турган зарыл. Рахмат, Бактыгүл эже, өтө сонун жакшы бир кеңешиңиз менен бөлүштүңүз. Анан мен дагы бир суроону бергим келип атат. Буга чейин эми азыр ушул жаатта да буйрса алдыда сонун суроолор бар. Анан негизи сиз азыр медициналык ушул Айкөл медициналык борборун жетектеп калыпсыз, жетектеп келесиз да. Анан негизи ушул гинекология жаатына кантип келип калдыңыз? Ушул борборду кантип ачып калдыңыз? Ушул боюнча да кыскача токтолуп кетсеңиз, анткени биз үчүн кызык. Негизи мен 92 жылдан баштап, 93-тө бүткөн 93 жылдан баштап 4-чү роддомдо перинатальный борбор болуп иштеп калганмын. Перинатальный борбордо 4-чү роддомдо акушер-гинеколог болуп, ночной дежурант болуп, анан дневной, патология беременных,та родзалда, послеродовыйда, невынашивание, ушундай аялдар менен иштеп, 17 жыл иштедим да. Машалла. Анан 17 жыл мындай арканы караганда действительно один шаг вперед, 2 шага назад кылып, арканы бир кыл чайып карасам, күнү түнү роддомдо жүрүпмүн да. Балдарым деле каралбай, жолдошум деле хирург дагы, анан экөөбүз тең дежурствого кетип калабыз, балдар өздөрү эле калып калат. Жаңы жылды деле жалгыз тосушат, бизсиз 8-мартта деле молодой врачтарсыңар деп эле бизди коюп коет дежурствого, 23-февралда деле дежурстводо болуп калабыз. Ошентип атып эле артты карап, кыл чайып карасам, балдарым бизсиз эле өсүп атыптыр да. Анан анча мынча дагы бир себептер болгон үчүн дагы ошол госучрежденияны таштаганга туура келди. Себеби эки госработник болгондо балдарды чоңойтуш, деги эле семьяны дальше тургузуп кетиш өтө кыйыныраак болуп калат экен. Ошондуктан ошо мезгилде ушундай частный борборлорду ачып калган центрлерди көрүп калдым эле. Биздин устатыбыз Кенжаев деген профессорубуз, ошонун колунда иштеп калдым. Айчүрөк деген эжекебиз администратор болчу, Азамат, ал эжеге аябай ыраазымын. Ошонун борборунда иштеп калып, анан демек частный атса болот экен, гинеколог болуп деп, ошолор как бы устат жол көрсөтмөй болуп калышты. Ошолордун артынан мен дагы ушундай вначале кабинет ачтым, частный предприниматель деп, Максотова деп. Анан кийин Гарант мед деп дагы бир медцентр ачтым, ал жерге дагы бир абысын администратор кылып койдум. Азыр эми Айкөл медицина борбору деп 3 этаждуу здание ачып, жакшы, Кудайга шүгүр, тапканыбыз берекелүү, канча аялдарга жардамыбыз тийип, канчасы бесплодие болуп жүргөндөрдүн баардыгын лечение кылып, азыр
3 жыл 4 жыл 5 жыл болуп калды эже, сизге аябай чоң рахмат, ошондон бери 3-тү төрөп койдум дегендер кечээ эле келип айтып атат да. Себеби дегенде тоо төрөй албай аттым эле, токтото албай атам деп келип атышат. Анан дагы бир тааныштарымы жөнөттүм эле, алар эгиз төрөштү деп. Ушундайлар көп болду. Баардыгы ыраазы болуп айтып келишип, кайра кайтышып, келишип, көрүнүшүп, туугандарын эшитип келип эле сарафанный радио сыяктуу болуп Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Канча аялдардын ден соолугуна себепкер болуп, жакшы кылып, канчоосу балалуу болуп, канча 10 жыл, 15 жыл, 17 жыл боюма болбой жүрдү эле деп төрөгөндөр аябай көп болуп, Кудайга шүгүр баардыгы отзывдарын жазып, рахматтарын айтып, ыраазы кылып кетип турушат. Жакшы, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында бул айымдар үчүн ушундай бир сонун кызмат кылып келатасыз. Дагы деле улансын, буюрса көп ушул айымдарга дайыма ушул пайдаңыз тийип жүрө берсин демекчибиз. Анан мындан сырткары ушул гинекология жаатында, мисалы, сизге көпчүлүк учурда пациенттер азыркы учурда кандай көйгөйлөр менен келип атышат? Ушул боюнча дагы кыскача токтолуп кетсеңиз. Ооба. Негизи азыркы заманына жараша оору болот деген туура экен да. Илгери 92-93 жылдары анда талонный система болуп, элдин баарына ачарчылык келген мезгилде башкача оорулар болчу да. Элдер суук тийип ооруп, же болбосо каны аз болуп ооруп, ушундай кыйналышчу. Азыркы наоборот, баягы төөнүн курсагы жарылган мезгил деп коет, ошого окшоп элдер наоборот метаболический синдром менен көп кайрылышат. Ошонун аркасынан метаболический синдром дегенден кийин эндокринный бесплодиялар көбүрөөк болот да. Эмне үчүн метаболический синдромдон кийин инсулинорезистентность болот экен да. Бул преддиабетическое состояние. Кандай оору бул? Инсулинорезистентность деген организмде инсулин аябай көп чыгат дагы, бирок клеткалардын рецепторлору зашлакованный болуп калган үчүн ошол глюкозаны инсулин жеткире албайт. Клетканын ичине митохондрияга жеткизе албайт. Клетканын ичинде энергетический станция бар, митохондрия деген, ошого кислород, глюкоза жетип туруш керек да. Канчалык кислород, то есть глюкоза жетип турса, ошончолук ал көйлү күчтүү болуп жакшы иштеп турат дагы, ошондон биз энергичный болуп жүрөбүз. Биздин клеткаларыбыз дагы ошол рецепторлор зашлакованный болуп калган үчүн инсулин жеткизе албайт ошо глюкозаны. Анан аял киши курсагы ача берет, кайра эле голодание боло берет. Анан ошондуктан тамак кайра жегиси келет, жейт. Жеген тамактары расщепляется в жиры дагы, ал жировая инфильтрация печени болуп буурга барат. Ал барат дагы сальникке барат, ичи чыгат, ушинтип метаболизм нарушается да. Ошол азыр көйгөй аябай катуураак болуп атат. Себеби ошонун аркасынан синдром поликистозных яичников болуп атат. Бул дагы бул СПКИА деп коет. Метаболический синдром болуп атат, сахарный диабет болуп көп болуп кетип атышат. Ушундай жаатында көбүрөөк элдер, аялдар кайрылып атышат да. Анын аркасынан этек келбей калат. Этек келбей калса, климакс болуп калдымы деп жүрөктөрү түшүп келишет, конечно. Ошондой жаатында көбүрөөк болуп атат. Анан Кыргызстан негизи эле йод дефицитный өлкөбүз да. Йод жетишпегендиктен аял кишиде гипотериоз деген оору развивается да. Ошо гипотериоз деген бул организмде тиреотропный гормон деген гипофизден чыгат да, мээбизденчи, гипофизден чыгат. Ошол йод жетишпегенде аябай көп чыгара баштайт. Ал көп чыгара баштаган сайын бизде дагы пролактин көбөйө баштайт. Пролактин дагы тиреотропный гормон дагы көп чыга баштаса, этек келбей калат. Тоже аминорея. Дагы нарушение менструального цикла. Дагы элдер коркот, эмне үчүн боюма болуп калдыбы дейт. Тесттерден 100 салдым дейт, жок деп коет. Келет УЗИден көрүнсө, эч бир беременность жок. Климакс болуп калдым окшойт деп. Ошентип кайрылгандар аябай көп. Ошол буну алдын кандай бир неме? Негизи бул государственный программа да. Бул Кыргызстан өзү негизи ушундай программа иштетилип чыккан Минздравдан деле. Туздарды йоддоштуруп, тамакка, ашка көбүрөөк морские водоросли, ушундай эмелер, балык көп жегиле деп рекомендацияны аябай көп беребиз. Жаңгак жегиле деп, бирок бир кулагыбыз менен угабыз, экинчи жагынан чыгып кетет. Тузду деле ушу йоддолгон туздарды албай ушундай болуп кеткен үчүн дагы көп жетишпегендиктер болот. Бирок акыркы мезгилдерде
ошол йодтолгон туздар жакшы көзөмөлгө алынып калды окшойт, санэпид режим боюнча жакшы эле негизи. Бирок азыр жада калса көбүрөөк гипертиреоз дагы көп пайда болуп атат. Негизи жакын арада эле мен ошол гипертиреоз менен дагы өзүмдүн пациенткамды аябай диетический прогноз кылып, диетасына аябай көңүл бөлүп, 1 жылдай иштедик диетасы мененчи. Анан атайын при беременности ушундай пропицил деген дары болот, ошондойду алдыртып Россиядан, Кыргызстанда жок десең, анан ошол дарыны алдыртып, ошо аялды аябай даярдап, боюна болтурттук. Канча жыл боюна болбой жүргөн аялды төрө десек эле эндокринолог гипертиреоз аябай усиление экен, болбойт деп атат дегенен диетасына абдан катуу маани берип, пропицил ошо дары, тиразол дарылар менен ошо эндокринолог менен чогуу жаатында чогуу иштеп эгиз төрөдү. Жакын арада 300-302 эркек бала төрөдү. Биз абдан сүйүндүк. Ушундай личный ушундай опыттарымдан бөлүшкүм келип атат да. Ошол пациенткама дагы аябай ыраазымын. Мен угуп, до конца мага ишенип, до конца турганына. Берки врачтар коркутканына карабай да. Албетте. Жакшы ден соолугу жакшы, балдарын да ден соолугу жакшы. Ошо. Рахмат, Бактыгүл. Анан ушул диета жөнүндө да токтолуп калдыңыз го. Негизи биз айымдар ушу диетага кандай маани беришибиз керек? Мисалы, ошол эле боюнда бар кезде же ага чейин деле мисалы тамак аш жаатында туура тамактануу боюнча да токтолуп кетсеңиз. Анткени биз билбейбиз, кээ бир учурда сиз айткандай майлууларды жеп алабыз, же болбосо туура тамак ашты кантип колдонгонду билбей кетебиз да. Негизи диета боюнча организм өзү деле мындай ылгайт да. Анан биз балабыз жегиси келбесе деле кыйнап жедиребиз. Сугуну ал, жеп ал деп. Ошол туура эмес да. Себеби организм өзү ылгайт. Муну жегиси келсе, балага дефицит болгон, жетишпеген элементти өзү эле барып жейт. Кереги жок, биз кыйнап жедирип коебуз да. Ошо ата-энелерге ошол маанилүү да. Ошону кыйнап жедирип кереги жок. Бирок изилденгенден кийин, мисалы кан аз болсо, конечно, канды көтөрө турган көбүрөөк тилди, боордон, уйдун этинен, паданын этинен деп коебуз. Уйдун этинен, ошондой эттен көбүрөөк, жарпосын, этин бериш керек көбүрөөк. Негизи эле Кыргызстан этсиз жашай албайбыз да. Бирок ошол менен дагы аябай көбүрөөк жеп койгон дагы туура эмес да. Бөйрөккө туздар көбүрөөк, подагра деп коет. Болезнь каралей деп коет го. Этти көп жеген адамда болезнь подагра деген болот. Ал ураты деген, фосфаты, негизи эле туз болуп калган оксалат, ошо туура тамактанган эң ыңгайлуу да. Мисалы бир күн жакшы тамактанып койдуңбу, эртеси голодание кылып коюп эчтеке болбойсуң. Ошо анан обязательно ошо жер жемишти сөзсүз көбүрөөк колдонуш керек да. Сабиз, капуста, хотя бы капустаны деле квашеный капуста көбүрөөк жеген туура, потому что ал жерде витамин С көбүрөөк чыгат дагы. Ал боорубузга жакшы да. Боордун иштешине, цикл крепсине витамин С эң керектүү нерсе. А витамин С эмнеде бар? Квашеный капустада бар, перецтин түрүндө бар. Хоть соленый, хоть замороженный, хоть свежий, хоть пышырылган. Любой түрүндө перецте бар. Ушун сабиз, ушундай каротин немелерге бай витамин, жер жемиштерди көбүрөөк жегенибиз туура да. Аны дагы через блендер өткөрбөй, целый РНК деген рибонуклеиновый кислотасы бүтүн барган туура да. Аны бычак менен майдалабай, мисалы укроп болсо түз эле жеген жакшы, майдалап отурбай. Капуста болсо түз эле чайнаган жакшы. Ошондой туура тамактанган туура да. Жакшы, рахмат Бактыгүл эже. Анан негизи ушул турмушка чыга элек кыздар боюнча да кыскача сурап өтөлү деп атабыз. Анткени ушул биздин турмушка чыга элек кыздар айымдарыбыз деле ушул гинекология жаатына алдын ала көрүнүп, эми бойго жеткен кыздар дейли, көрүнүп, анан кийин алдын ала текшеринип туруусу зарылбы? Маселен, ошол деле маанилүүбү деген суроону бергим келип атат. Анткени бизде деле эми бул турмушка чыга элек кыздар үчүн да күмүш сырга болсун деп атам да. Туура айтасыз. Негизи азыркы заманда кыздар акселерация көп болуп атат. Илгери 17-16 жашта этеккер келип атса, азыр 9 жашта эле келип атат да.
9 жаш акселерация болуп атат. Ошондуктан ата эне сөзсүз түрдө кыздары менен сөзсүз маек коруп туруш керек ошол жөнүндөчү. Этеккир келгенде сөз ата энесине айтсын деп. Анан мектептерде деле ушундай лекция окуп турган туура болмок да. Көп эле кыздар эрте жетилип калганы могу интернетке байланыштуу да. Анан интернет бесконтрольный болгон үчүн көп эле жаман жолго түшүп кетип калып атышат. Эрте ойно болуп калгандар бар, 12-13 жашта. Ошондой баланын негизи гормональный полностью эмеси калыптана элек мезгилде бойно болуп калса, бул балага зыян. Себеби өстүрө албайт, себеби таз даяр эмес, мээ даяр эмес. Вот ошондуктан ата эне сөзсүз түрдө ошого көп маани бериш керек да. Анан негизи эле могу суук тийип калабы, выделениясы кандай, ошолорду деле сурап турганы туура да. Анан көбүнчө эле аял кыздардын, кыз баланын этеккери ооруп, аябай предменструальный синдром деп коет, болезненный альгодисменорея деп коет, болезненный оорутуп келген этеккер. Ошондой болсо дагы карап турбаш керек да, чыда дебеш керек. Сөзсүз түрдө врачка алып барып, гинекологко көрсөтүп, бул эмне үчүн келет? Альгодисменорея деле мына простагландиндер көбөйүп кетет, себеби прогестерон деген гормон азайып калган үчүн. А прогестерон эмне үчүн азаят? Уже жаш балада эле уже азайганы бул дефицит витамина Д'дан болгон да. Дефицит витамина Д бул то есть витамин Д бул прогормон да. Витамин деген өзү менен бул предшественник гормонов, көп гормондордун предшественниги да. Именно предшественник прогестерона, предшественник тестостерона. И организм жакшы калыптаныш үчүн витамин Д кеңири болуш керек. Төрөлгөндөн баштап эле бала мисалы күзүндөсү, кышындасы төрөлүп калса, баланын чачына жол түшүп калат, биз аны ырымдап коебуз, ал туура эмес. Ал витамин Д дефициттин биринчи белгилери. ИТ деп коет, рахит деп коет. Демек, витамин Д жетишпеген ошол мезгилде калыптанып атканда, чоңойгондо деле ошондой дефицит боло берет. Ал үчүн эмне кылыш керек? Бала көбүрөөк күндө жүрүш керек. Именно эрте мененки саатта 11-ден 12-ге чейин или 4-төн 5-6-га чейин күндө полный денесин күнгө күйгүзүп витамин Д алыш керек. Бирок антейин десең, күн аябай көп жерде деле, мисалы Дубайда деле дефицит витамина Д аялдар аябай көп. Эмне үчүн? Потому что алар укрываются. Ташкентте деле недавно бир профессор менен маектешсем, Ташкентте деле аябай күн тийип турат. Вроде бы Паранжа деле жамынышпайт, не укрываются. Эмне үчүн аз? Себеби биздин атмосферада, оказывается, эме бар экен да. Уже загазованность аябай бийигирээк болуп туруп, пленка уже образовалась, ошодон күндүн ультрафиолет лучу өтпөйт экен. Ошондуктан баардыгыбызга эле дефицит витамина Д бар, сөзсүз түрдө. Баардыгыбыз эле витамин Д ичип турганыбыз туура экен да. Мисалы, мага келген аялдардын бүт признактары бар, дефицит витамина Д бар деген аялдарды тапшырсам, поголовно дефицит. Дефициттин дагы мисалы норма 30-дан 100-гө чейин болсо 5 деп чыгышат. 5, 6, 7 деп чыгышат. Анан ниже көрбөдүм, бирок самый низкийлери 5 болуп атат да. Албетте ушул мезгилдерде жаш кыздардыкы альгодисменорея болот, болезненный месячный болот, сөзсүз түрдө нарушение менструального цикла болот. Себеби прогестерон аз болуп калат да. Сөзсүз түрдө чоң аялдарда бойна болбой, бесплодие ушундай боло берет да. Причиналар себеби бул деген этеккир келбей кала берет, прогестерон аз чыгып калат. Эркектерде тоже тестостерон аз болуп калат. Тестостерон аз болуп калса, бүт тоже эректильная дисфункция, эркектик күч азаят, бесплодие тоже мужское, тестостерон аз болсо эле всё эркектик качестволор да азайып кыйналып калышат да. Ошондуктан бул, мне кажется, уже глобальный эле тема болуп калды. Себеби атмосферада ушундай болуп аткан үчүн поголовно эле баарыбыз витамин Д ичиш керек болуп калды уже. Демек, биз бул учурда сөз витамин Д'ны ичишибиз керек. Ошондо чындыгында мындай өзүбүз керек, же күнгө күйүш керек. Күнгө күйүш керек экен да, болбосо. Көлгө барып күнгө күйүш керек. Көлгө барыш керек, морепродукты жеш керек, витамин Д, рыбий жир, балык жеш керек. Рахмат. Чоң рахмат, өтө жакшы оюңуз менен бөлүштүңүз. Анан ушул акыркы күндөрү ушул төрөт маселесинин азаюусу боюнча
азыр да кыскача айтып өттүңүз го. Ушул боюнча да мындай бышыктап өтсөңүз деп атам да. Анткени бул бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк, мировой, бул бүттүн дүйнөдө деле ушундай маселе жаралып атат окшойт деп атам да. Статистика боюнча дагы чындыгында ушул маселе мындай. Эң көп дегенде дагы 4-5 балалуулар гана көп болбосо, андан ары чындыгында 1ден 2ден балалуу эле болуп калышты да. Бул жагынан мен наоборот азыр төрөгөндөр көбөйдү деп ойлонуп жүрдүм эле. Себеби дегенде 96-жылдары ошондой аябай аз болчу. 96-жылдары? 95-96 жылдары абдан аз эле. Анда балким ага чейин. Ал мезгил, ошол мезгил ошондой эле да. Себеби кризис, бул обвал рубля, анан жаңы становление государства болгон үчүн элдин баары иш беременности болуп. Анан кийинки мезгилдерде уже көбөйүп, даже 40-тан ашкан аялдар көптөрүп калды да, мен ошону сүйүндүрчү. Кыргыздар саны көбөйүп атат деп. Жакшы, анан азыркы мезгилдерде балким азайып аткандыр, бирок аракет кылып төрөйт элем дегендер абдан көп. Бирок жакшы варианттары да чыгып атат го, эко болуп атат. Да. Совсем багы өтүштүрүп, аял киши мындай да, бир барат дагы анан кийин кол таштап коет. 6 айга чыдабайт. До конца бүтүр. Раз баштадыңбы, давай 6 ай келип жакшылап до конца лечение алып, маанисин майын чыгарып иштейлик дейбиз да. Анан бир жума келет, 2 жума уже кача баштайт, анан ошо боюнча жок. Анан таасири жок деп кетип калышат. Башкага барат, дагы эле ошондой эле мааниде, ошону эле кайра кайталайт дагы, ошентип убактысын уткуруп коет да. Көбүн эсе особенно мына мисалы воспаление, инфекция деп атпайбызбы? Ошол жаатында көп сыртка чыккандар, особенно эркектер мындай как бы переносчик инфекция болуп калышат да. Анан аял эле лечение кылып, эркек лечение кылбай койгон мезгилде хронизация болуп калат ошол инфекциялар. Анан эмне кылат? Ал трубага барат дагы, анан труба спаечный процесс болуп, көбүнчө эле ошо тубоавариальное образование, спайки труб болуп эле бойно болбой калган. Бул экинчи маселе да, ошондой маселе менен көп аялдар тоже. И ошол аялдар убагында лечение кылбай коюшуп эле, анан спаечный процесс труб кылгандан кийин экого аргасыз барып калышат да. Ошо экого деле 35-тен ашып калса, уже жетишпей калат. Себеби дегенде авариальный резерв азайып баштайт. Ошондуктан аял кишине айтат элем да, бир жерге баргандан кийин майын чыгарып до конца чыгыш керек леченияны. Качып кетмей жок. Башка жакка барып дагы качып кетишет. Дагы ушундай же арзанын издей, же эмне болот, же тыйыны жетпей калабы, иши кылса убакытты уткузуп коюшуп эле, анан экодон да кечип калышат да. 35-тен ары өзүнүн авариальный резерв, мисалы жумуртка безде бизге определенный эле авариальный резерв берилет да, определенный эле количество фолликулов берилет да. Ошол жаштан бир 35-ке чейин ал активно иштеп берет. Эгер ошол аял жакшы жүрсө, оорубаса, убагында лечение кылып турса, инфекциясы жок болсо, ал 45-те деле төрөгөндөр бар. 48-де деле төрөгөндөр бар. Ошого чейин воспаление менен кечке жүрө берсе, лечение кылбаса, убагында же чала кылса, ошондой ситуацияга кабыл болуп калышып эле, анан өзүнүн родной балдары жок болуп калат. Экого барганда деле ошол донорствого душар болуп калат. Донорский яйцеклетка алып калат, же болбосо суррогатный материнствону издеп калышат. Ошого жеткизбей, все равно төрөш керек. Туура айтасыз. Алдын алыш керек. Жеткизбей, алдын алып, убагында төрөп. Ошон үчүн апаларыбыз илгери айтчу да, жаш кезиңде пока дурочка рожай дейт. Жаш кезиңде төрө ал деп. Ошондуктан жаш кезиңерде кыздарга айтат элем, жашыраак кезиңерде, көйлө күчтүү кезиңерде төрөп алгыла. 45-ке чейин жеткизбегиле. 45-те өзүнүн проблемалары көп болот. Ошондуктан 20 жаштан
32-35 чейин туруш керек да, каалашынча. 5-тиби, 6-ны, пожалуйста. Жардамчыңар бар болсо. Бизде мисалы мектеп учурунда деле эже агайларыбыз айтып калчу да, мисалы бизде эми жанакы мектепте окуп жүргөндө деле жанакы сиз айткандай джинсы, тазовый джинсыларды кийип, андан кийин топиктерди кийип, мындай ачык эле жүргөн кыздарыбыз болгондо көп элечи. Анан ошондо көп айтып калчу, көп урушуп калчу да, көп андай кийинбегиле, кененирээк шым кийгиле. Анткени силер кийин төрөшүңөр керек, эне болосуңар деп алдын ала эле айтчу да. Анан ушул боюнча негизи ушулдун канчалык деңгээлде мындай бир чындыгы бар? Негизи ошо мектепте агай эжелер иштегенине аябай сүйүнөм да, бизге жардамчы депчи. Туура айтат, потому что кыз бала биринчи ирет ХБшный кийим кийиш керек, синтетика аралаштырбаш керек, особенно ички кийимдери синтетика болбош керек да. Анан кыскан кийим, особенно джинсовый кийим кийбеш керек. Джинса мына төрөт мезгилинде кууш кылып коет таздычы. Таз эме поперечно суженный таз деп коебуз, бул джинсовый таз деп коебуз. Бул себеби поперечный таздар ичкерип калат да, кууш болуп. Анан бала төрөлүп атканда кыйналат, чыга албай, операцияга кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн тазовый эмени сөөктөрдү, жамбаш сөөктү кыса турган кийим кийбеш керек. Бош кийиш керек, жамбашты кеңири кылыш керек. Таз Клеопатра деп коебуз, ошондой таздарда бала травма албай жакшы төрөлөт. Ошондуктан кыскан кийим кийсеңер, балаңар двоечник болуп калат. Жада калса жаш кыздарга айтып коеюн. Ошондуктан кеңири кийиниш керек. Топиктерди кийгенде дагы ичти көрүнкөн, именно малый таз, негизи природада Кудайым деле өзү матканы жылуу жерге койгон да. Эме жумуртка безди да жылуу жерге койгон. Аны биз болбой эле жаш кыздарыбыз ичин кыска топик кийип ачып алып атышпайбы? Ошол да туура эмес да. Жумуртка без жылуу жерде болуш керек. Ошон үчүн жылуу кармаш керек, бөйрөктө жылуу кармаш керек. Вот бөйрөк боюнча дагы өтө жакшы маанилүү совет берип коеюн. Көбүнесе эле кыздар деле эмес, балдар деле, чоңдор деле, баардыгы эле бөйрөк менен маани бербей коет. Жада калса бөйрөк каерде экенин билишпейт да. Ооруп, кыйналып, жыгылып келишет. Бөйрөгөн келсем, бөйрөк каерде экенин билишпейт. Эмне үчүн? Бөйрөк деген балким ооруганын билдирбейт. Бел ооруп жүрө берет, анан бөйрөк менмин дебейт да. Белди оорутат, тез ийдиртет. Бөйрөктү өтө сакташ керек. Бөйрөктү бөйрөк бир эле жолу берилет да, Кудайым бир эле жолу берет. Аны сактап калбасаң, ал өмүр бою иштеп бере турган орган кыйналып калса, бул это уже жаман да. Бул деген гемодиализге алып келет, отказ почек кылып коет. Азыр эмне көп? Ищу почки деген көп, бөйрөк пересадка почек аябай көп. Себеби баардыгы тамак аштан болуп атат да. Бүт чипсы жешет, корут жешет, анан сухомятку жешет, ушундай фастфуд жеген отуруп алып шорпо ичишпейт да, азыркы жаштар. Анан жаш балдарда дагы туздар көп азыр. Туз болсо эле, ал туз өйкөйт. Жанында турган чашлаханчный системаны өйкөсө эле ал пиелонефрит боло берет. Хронический пиелонефрит боло берсе, бүттү. Кичине шамалдардын, кичине кондиционердин астында калдың, же муздакка туура ичип койдуң, бүттү, бөйрөк ооруйт. Ошондуктан бөйрөктү сакташ керек. Вот боор благодарный орган да. Боорду 6 ай диета кармап, гипотрал же болбосо гепатопротектор ичип койсоң, боор жаңыланып берет. Бирок бөйрөк жаңыланбайт. Ошондуктан боорду, жумуртка бездерди сакташ керек. Сөзсүз түрдө. Ошондуктан туура тамактаныш керек, туура кийиниш керек. Бүгүнкү күндө мисалы мына ушул фастфудтар бул деле ушул ооруларга алып келип атат да, туурабы? Анткени көпчүлүк жаштар жалаң эле фастфудка эле мындай тамак ашы фастфуд менен эле болуп калды да, чындыгында. Азыр негизи адамдын жашоо ритми ушундай болуп калды да. Күтүшпөйт, эч ким күтпөйт. Тамак бышып атат, күтүшпөйт. Суюк тамакты ичпейт. Фастфуд на ходу баардыгы басып кетип атып эле жеп түгөтүп алышса, ошондой да. Ошол фастфуд менен эле организмди бузуп алабыз да. Могу
Италия, Испанияга барып калганда буларда ушундай экен, обед болгондон кийин 4 саат иш кылышпайт экен, эс алышат экен. А бизде андай жок, биз обедсиз дагы иштей беребиз да. Ошо эс алмай жок бизде. Чындыгында На ходу жүрөбүз, ритм ушундай болуп калды, биздин жашоо тиричилигибиз ушундай болуп калды окшойт. Бизди карап балдар деле ошондой болуп калдыбы, туура эмес тамактанабыз, туура эмес деги бала деле эмес, баарыбыз эле ушундай болуп калдык окшойт, туура эмес тамактанабыз. Отуруп алып, жайбаракат тамак, суюк тамак ичмей жок болуп калды да. Ошол өзүбүздөн эле күнөөбүз өзүбүз жасайбыз. өзүбүзгө өзүбүз эле кесир кылып атабыз. Өзүбүз кесирлик кылабыз да. Рахмат, Бактылежи, жакшы айттыңыз. Анан ушул акыркы суроо мен климакс боюнча сурап өтөйүн деп атам да. Чындыгында бүгүнкү күндө азыркы учурда климакс 30 жаштан кийин эле уже пайда болуп баратат да. Ушул боюнча дагы сурагым келип атат. Негизи климакс канча жаштан болуусу керек? Негизи ошол нормалдуу көрүнүш деп саналат. Анан ушу климакстын азыркы учурда ушундай эрте келүүнүн кандай кесепети эмнеде? Бул учурда кандай өзгөрүүлөр болот негизи айымдардын арасында? Ой, климакс деген бале элдин баарын жүрөгүн түшүрөт. Негизи климакс бул баары келе турган нерсе. Климакс бул период жизни да. Климакс десе жүрөк түшүрүп кереги жок. Бирок ар аялдыкы ар башкача өтөт. Себеби бул климакс симптомдору деле аялдын багаж ооруларынын багажынан зависит этет да. Себеби эрте келген климакс да туура айтып атасыңар, 30-35 жашта эле болуп калып атат. Причинасы, себеби деген бул стресс. Көбүрөөк стресс болуп калат. Стресс не только психический стресс, стресс физический стресс, стресс для жумуртка безге стресс. Алга эмне үчүн стресс болот? Ал инфекция деле стресс болот жумуртка безге. Нелечённый инфекция болсо, лечение кылбай койсо, кечке воспаление болуп жүрө берсе, ошол жумуртка безинин стромаларындагы эмелер сук тийип калса, алар, конечно, берчикке айланат дагы, анан фолликулдар азайып, эртерээк климакска өтүп калат. Бул инфекционный фактор. Психологический фактор бул ошол стресс, көбүнчө эле ошо гормондорду эрте аз чыгып калышуусуна алып келет да. Вот. Анан эмне үчүн айтып атам, ошо дагы эле дефицит витамина D болгон үчүн дагы прогестерон уже эле 35-те азайып баштайт. Белгилери кандай десем, белгилери усталость, хронический усталость, тез чарчап калат, тез ичине келип калат. Чисто психический эле мындай болот да, изменениялар болот биринчи. А потом уже физиологический изменениялар уже тез мындай сийдикти кармабай калышы мүмкүн. Күлгөндө, каткырганда, себеби слабость соединительной ткани болуп баштайт, сфинктерлер иштеп азайып баштайт, аз иштеп баштайт, то есть рецепторлор азайып калат да. Гормондор азайган сайын рецепторлор уже азайып эме болгон үчүн сфинктер кармабай калышы мүмкүн, түн уйкусу качып калышы мүмкүн. Ушундай белгилер менен эле акырын өтөт. Бирок көп эсе аялдардыкы эгер багаж здоровый болсо, прилив болбой, ушундай кыйналбай эле өтүп кетет. А бирок ушундай багаж ошол ооруга чейин, то есть ошол жашка чейин, мисалы нормада 45-55те өтөт да климакскачы. Это менопауза деп коет. 6 ай подряд уже эте келбей калса менопауза дейбиз. Уже менопауза болгон 6 ай постоянно келбей калса менопаузадан кийин уже постменопауза. Уже постменопаузада уже аял деле ошондо деле алдын алып Альцгеймер болезнь деменция болбош үчүн, остеопороз болбош үчүн алдын алып заместительный менопаузальный гормональный терапия ичип туруш керек. Себеби 35тен баштап эле ичпесе, эгерде келип баштаса ичпей турган болсо, анда эрте ошондой сөөк тез сынып калышына же болбосо ачуусу тез келип, мындай стер болуп калат го аялдар. Ошондой болуп деменция болуп, память жоготуп, Альцгеймер болуп калганга тезирээк душар болуп калышы мүмкүн да. Эгерде ошолордун алдын албай турган болсо, ошондой ооруларга душар болуп калса, это уже очень плохо да. Бул ошол участковый врачтын иштебегендиги, ошол эненин, ошо аялдын
проблемасы бул семьянын проблемасы болуп калат да. Это өтө эле орчундуу маселе, себеби ошондой лечение кылбай коюп, убагында ичпей коюп, ошондойго өтүп кеткен аялдар бар. Көп эле. Кайрылгандар да болот. Кайрылгандар дагы бар. Убагында көңүл бурбай коюшат. Анан кой ашказаным ооруп калат, бул дарыны ичпейм деп өздөрү отказ берип коюп ичпей коюшат. Балким бирөөлөр акчасын жетпей калып алып бербей коюшат. Ошол туура эмес да. Ошондойго карабай аял киши ошончо баланы төрөп өстүргөндөн кийин ошо балдары ошентип караш керек да. Ошондойго жеткирбеш керек. Бирок аял кишинин өзү ответственный болуш керек. Ошого өзү жеткирбеш керек. Аял ошончо баланы төрөп өстүргөндөн кийин ошолордун жакшылыгын көрөйүн деп өзү алдын алып климакс болоюн деп атабы, уже башташ керек дарыларды ичип. Менопаузальный гормональный заместительный терапия деп коет аны. Специально ошондой дарылар бар, ичип туруш керек. Ошону ичип турса эле сахар болбойт, давление болбойт, деменция болбойт, памяти жакшы болот, унутчак болбойт, ушундай оорубайт да. Ошон үчүн бул учурда ошо урологдор менен, кардиологдор менен, невропатологдор менен чогуу гинекологдор иштесе абдан туура. Себеби көбүнчө эле ошондой аялдар невропатологко кетип калышат, а гинекологический причинасын билбей эле ошо неврологический эле нарушениясына чейин кылып жүрө беришет дагы, а причинасын кетиришпейт да. Алдын алып причинасын кетирмей сайын ал ооруну жеңбейсиң. Ошон үчүн недавно эле бир аябай эле жакшы кызматта иштеген эже келди, бүкүрөйүп басып келди десеңиз. Бүкүрөйүп басып келди. Невропатологдон чыкпайм дейт, канча жылдан дейт. Анан бул деген остеопороз. Бул уже кальций вымываться этилип, настолько гормон азайып калганда, совсем климакска өтүп, ошо остеопороз болуп калган. Ошону эми возобновляться этип, ошол именно менопаузальный гормональный терапия назначение кылып, азыр түз басып, рахматын айтып келип отурган жаатында да. Ошого жеткизбеш керек. Эң эле алгач биринчи биз гинекология жаатына гинекологко келишибиз керек, көрүнүп, андан кийин анан алардын назначениясы менен анан ошол жака көрүнүшүбүз керек экен да. Туура. Рахмат. Чоң рахмат Бактыгүл эже, өтө сонун бир жакшы бир асыл кеңештериңиз менен бөлүштүңүз. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип жатат. Эмесе биздин көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздүн жакшы бир каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Көрөрмандар, урматтуу көрөрмандар, асылзат аялдар, келиндер, сүйүктүү кыздар, ар бириңер Кудайымдын белгисиңер. Кудайым өзү аялды, кызды бергенде, бул эң керектүү асыл зат деп берет экен да. Ошону Кудайым берген ден соолукту силер сактап, өзүңөрдүн көзүңөрдүн карегиндей кылып, ден соолугуңарды чын кармап, бул дүйнөгө жакшынакай эне болуп, жакшынакай асыл зат жароокер апа болуп, ушундай балпайган байбиче болуп төрдө отуруп жүргөнгө эмне жетсин, ошондой болушуңарды каалайм. Ал үчүн ден соолугуңар чын болуш керек. Ден соолугуңарды өзүңөр кам көрүп турсаңар, демек ден соолугуңар чын болот. Ошондуктан аял зат болгондон кийин сөзсүз түрдө 6 ай сайын гинекологко келип көрүнүп тургула. Мага деле эмес, башкага деле баргыла, сөзсүз көрүнүп, өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрүп, коомубуздун сүйүктүү адамдары болуп жүргүлө. Чоң рахмат. Бактыгүл эже, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо ушул биздин сүйүктүү айымдарга ушундай кызматыңызды кылып жүрө бериңиз. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер бүгүнкү биздин эфирибизден айымдардын ден соолугуна кам көрүү деген теманын алкагында маегибизди көрдүңүздөр. Эфирибизде коногубуз акушер гинеколог Бактыгүл Максутова болуп өттү. Сиздер менен болгон Гүлзада Талайбекова болдум. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.